чыгарылышы менен тааныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Үстүздөгү жылдын 19-январында Жалал Абад облусунун Ташкөмүр шаарында Ман үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа белгисиз адамдар тарабынан уурдалган. Милиция кызматкерлери тарабынан ыкчам иликтөө иш-аракеттери жүргүзүлүп, натыйжада автоунааны уурдоого шектелген жаран кармалды. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Мындан сырткары Ташкөмүр шаарында катталган мал уруулук фактысы боюнча тергөө иштери жүрүүдө. Кылмышка шектүү жаран убактылуу кармоочу жайында. Эске сала кетсек, 2016-жылдын 11-январдан 12-январга караган түнү Ташкөмүр шаарында бир баш кара күрөң түстөгү уйду белгисиз жарандар уурдап кетишкен. Түнкү саат 2-2:30 чамасында сеткасы зымтордо экен, короосу зымтордун зымын чечип, сындырып кирип барып уйду сарайдын жанында эгенчек бар экен, эгенчектин жанына кирип, сарайдын эшигин ачып уйду жетилеп койногон жерин торпоо менен жетилеп туруп, алып чыгып жетилеп, сайдыгычтарга алышып кеткен. Ман машинаны айнегин жарып айдап кеткен. Ээси билбейт, сураган эмесмин. Нарын облусунда кургак-учуктан көз жумгандар көбөйүүдө. Былтыр эле бул дарттан аймакта 24 киши каза болгон. Бул сан 2014-жылга салыштырмалуу 8 адамга көп. Бул тууралуу өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Чынара Абдурайымахунова билдирди. Анын айтымында, мындай жагдайга адамдардын ден соолукка кайдыгерлиги жана дарыгерлердин жоопкерчиликсиз мамилеси себеп болууда. Нарын облусунда кургак-учук менен ооруган 609 киши каттоодо турат, алардын 16сы балдар. Манас бажысынын техникалык көзөмөл бөлүмүнүн ага инспектору милиция кызматкерине 25 000 сом пара берип жаткан жеринен кармалганын Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, текшерүү учурунда Toyota үлгүсүндөгү унааны каттоодон өткөрүүдө одоно мыйзам бузуулар аныкталган. Инспектор милиция кызматкерине ишти оң жагына чечүү үчүн пара сунуштаган. Милиционер Ички иштер министрлигинин 5-башкы башкармалыгынын жетекчисине арыз менен кайрылып, пара сунуштоо фактысы тууралуу кабардар кылган. Бул факт боюнча материалдар Чүй облустук прокуратурага жөнөтүлүп, пара берүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. 27-январ күнү Манас бажысынын инспектору 25 000 сом өлчөмүндө пара берип жаткан жеринен колго түшүрүлдү. Учурда ал убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө иштери жүрүп жатат. Башка жаңылыктардан Нарын ноокаттын алмасы ар жылы 500 тонна сыртка экспортталат. Багбандар ал үчүн алманы сактоо менен алек болушат. Алманы туура терүүлүүсү анын узак мөөнөткө сакталуусуна түз таасир этет. Мөмөнү көп убакытка сактоонун дагы башка эрежелери кийинки сюжетте. Абдуали Исраилов бир канча жылдардан бери багбанчылык менен алектенет. Бул жылы 40 тоннадай алманы кампасына сактап жатат. Анын узак мөөнөткө чейин өз калыбын жоготпой туруусу үчүн керектүү камалгалар көрүлгөн. Бир жагынан суукту, андан кийин күн ысып кеткенде суукту, андан кийин күн сууп кеткенде жылуулукту бир калыпта, бир температурада сактоого өтө шарт түзүү зарыл. Багбандын айтымында бул бөлмө муздаткычтан өтө деле айырмаланбайт. Кампа -2 градустан 0 градуска чейинки температурада турат. Алманын жакшы сакталышы үчүн аны үзүп жатканда эле кылдаттык менен мамиле жасашыбыз керек экен. Эгерде бул сыяктуу болуп, алманын сабагы дарагында калып кете турган болсо, мунун сактоо мөөнөтү өтө төмөн болот экен. Бул сыяктуу кылып сабагы менен үзүп ала турган болсок, буларды көп мөөнөткө чейин сактоого болот. Экинчи дагы бир бунун терс таасири, эгерде мына ушул үзүлгөн алманын пыгы алманын өзүндө калып кала турган болсо, алма дарактын ошол жерден уйкучу бүчүрлөрү уктап, кышка кам көрүүсү, суукка чыдамдуулугу азайып калат. Короо сарайлардын сөзсүз түрдө дезинфекция болуусу дагы өбөлгөтүдө сакталуу мөөнөтүнөчү. Эгерде короо сарайлары мурда көп жылдан бери алма сакталып ошол жерде чириктер болсо, алардын споралары бар боло турган болсо, ал бир айдын ичинде чирип калуу ыктымалы бар. Ал эми бул болсо, бул жерден эч кандай неме жок. Мындайча айтканда жабыркоо жок. Бул калаган мөөнөткө чейин белгилүү бир температурада сактаса көпкө чыдайт.
бүгүнкү күnkү базардын талабына ылайык холодильниктен деле ушул ыкма менен сактоо өтө жакшы деп ойлойм. Себеби холодильникте кичине гана влажность болбосо, кайсы бир ыкмалар бузула турган болсо, ошол алма базарга чыкканда гүлдөп, товардык видин жоготууга дуушар болууда. Ал эми мына ушул атайын көрүп турасыздар. Өзүңүздөр көргөндөй ушул эрежеде сактала турган болсо, бул мен ойлойм холодильниктен эч кандай айырмасы жок. Бөлмө суук, атайын определенный температура сакталып турат. Багбандар алманы өзүнүн мезгилинде сөзсүз түрдө эске алуусу зарыл. Бул да мөмөнүн узак сакталышын шарттайт. Андан кийин алардын сакталуу менен өтө жакшырат. Бул мындайча айтканда көлөмүнүн чоңдугу, базар өтүмдүүлүгү жакшыргандан кийин бунун сактоо менен өзүнүн убагында үзүп алуу. Кесип көргөндө уругу карардыбы, демек терүүгө жарамдуу. Өңү кызаргандан кийин бул базарга жарамдуу дегени билдирет. Ошо мезгилден баштап терсе, мисалы биздин айылда эми гүлдөгөндөн баштап 5 айдын жүзүндө ошол акпалга келет. Ноокат алмасын сыртка экспорттоо боюнча 4 мамлекет менен келишим түзүлгөн. Багбандарга азыр Казакстандын гана шарттары туура келип жатат. Ажина Досумбетова, Мунарбек Арзыбек уулу, Ынтымак. Бүгүн Жогорку кеңештин депутаттары Жанар Акаев жана Абдубахат Нурбаев Ош шаарынын тургундары менен жолугуп, алардын көйгөйлөрүн укту. Шаардыктарды көбүрөөк социалдык маселелер, үйлөрдү жана автоунааларды милдеттүү камсыздандыруу жөнүндөгү суроолор кызыктырды. Эл өкүлдөрү милдеттүү камсыздандыруунун мөөнөтүн жылдыруу аракеттери көрүлгөнүн, анын натыйжасында 2 жыл узартылганын айтышты. Социалдык көйгөйлөр боюнча депутаттар карап чыгып, чечүү жолдорун көрөрүн билдиришти. Чечилүү жолдорун биз жергиликтүү кеңеш аркылуу чечиле турган бул жакка сунуш кагаз жүзүндө жазып беребиз. Сунуштарын анткени ошол эле жол маселелери, ошол баягы бала бакча курулуштары да жергиликтүү кеңеш аркылуу, бул мэрия аркылуу чечсе болот да. Анткени акыркы 2 жылда эле Ош шаарында 5 бала бакча курулду, анан буну да уланта бериш керек. Бүгүн Оштогу жогорку окуу жайларынын окутуучуларына көп тилдүүлүк боюнча окутуу болду. Семинар Ирет коомдук бирикмеси тарабынан көп түрдүүлүктөгү биримдик долбоорунун алкагында 2 жылдан бери ишке ашып келет. Максаты орус тилинде окутууну жайылтуу жана жаңыча ыкма менен сабак өтүүнү өздөштүрүү болуп саналат. Бул иш-чара көп тилдүү билим берүү программасынын алкагында Ош шаарындагы факультеттеринин мугалимдери үчүн 3 пилоттук түрдө уюштурулду. Анда 30 педагог катышып, аларга коммуникативдик метод түрүндө түшүндүрмө иштерин жүргүздү. Тренинг 5 модулга бөлүнүп, катышуучуларга суроо жооптор, өз алдынча иштөө тапшырмалары берилди. Эскерте кетсек, долбоордун 2-чи баскычы февраль-март айларында кайрадан өткөрүлөт. Семинар буга чейин орто мектеп мугалимдерине көп тилдүү билим берүү программасынын алкагында тандалган пилоттук мектептердин тилчи мугалимдерине өткөрүлүп келген. Азыр биздин ушул Ош мамлекеттик университети дагы бул проектке кирген 2 окуу жайдын бири болуп эсептелет. Ушул проектти ишке ашыруу максатында азыркы учурда Ош мамлекеттик университетинде 1-чи жолу өтүлүп атат. Бул 1-чиси эмес, акыркысы эмес, мындан ары дагы улантылат. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк Ынтымак чекит KG сайтынан тааныша аласыздар. Мен болсо сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.